Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2013-жылы чыккан түрмөнүн 7-бөлмөсүндөгү сыйкыр аттуу тасманы көрөбүз. Жалгыз кызын чоңойтуп жаткан каарманыбызды кичинекей кызга ырдык көрсөтүп өлтүрдү деген айып менен түрмөгө камашат. Анда эмесе түрмөдө анын жашоосу кандай уланды, даяр болуп калсаңыздар биргеликте көрөлү. Элибизде билим алуу ийне менен кудук казгандай деп айтылат. Анткени бир кесиптин ээси болуу үчүн ага тиешелүү илимди үйрөнүп, такшалган адиси болуп чыгуу үчүн талыкпаган эмгек өтө көп убакыт жана дүйнөлүк 6 тилдин катарына кирген орус менен англис тили керек экендиги бардыгыбыз эле билебиз. Анткени кээ бир керектүү маалыматты издесең өзүбүздүн эне тилибизде табыш аябай эле оор. Ошондуктан орус же болбосо англис тилин билүүгө муктаждык пайда болот. Бирок тилди үйрөнүүгө азыр көпчүлүгүбүздө убакыт жетишсиз. Ошондуктан тил бил окуу борбору бул жагдайлардын бардыгын эске алып, орус же болбосо англис тилин үйрөнөм десеңиз өзүнүн ийкемдүү шарттарын сунуштайт. Тил бил окуу борборунда тилди үйрөнүү сабактары онлайн түрүндө өтүп, Кыргызстандын кайсы бурчунда болбоңуз же болбосо чет өлкөдө болсоңуз дагы окууга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анан дагы сиздин жасап жаткан жумушуңуздан алаксытпай качан гана бош убактыңыз болгондо окууга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Андыктан достор, тил бил окуу борборуна биздин атыбыздан кайрылсаңыз жагымдуу арзандатуулары бар. Экрандагы байланыш сандарын жазып Санчо Бек каналынан келдик деп тил үйрөнүүдө арзандатууларга ээ болуңуз. Тасманын башталышы жактоочу болуп иштеген каарманыбыз Йосун менен таанышабыз. Йосун бул убакта түрмөдө иштеген атасына жолугуп, ал жерден керектүү кагаздарын алып кетет. Анткени каарманыбыз алдыда боло турган сот ишине даярданып, 20 жыл мурда өлүм жазасына кеткен адамдын сот ишин кайра карап, анын чындыгында күнөөсү жок экендигин далилдөөнүн аракетинде жүргөн. Ошондуктан сот отуруму башталып, ал жерге каарманыбызды тааныган бир нече адам келип, алардын катарына түрмөдө башчы болуп иштеген Йосундун атасы дагы келет. Ошентип сот иши башталып, 20 жыл мурун Йонгу деген адамга 9 жаштагы кызды өлтүрдү деген айып тагылып, ал эле эмес ырдык дагы көрсөткөн деп өлүм жазасына тартылат. Бирок Йосун бул айыптардын бардыгы жасалма жана жалган болгон. Мен сиздерге бардык далили менен айтып беремин деп 20 жыл мурда болгон окуяны айта баштайт. Ал убакта каарманыбыз Йосун кичинекей кыз эле. Атасы Йонгу акыл эси кемирак болгондугуна карабай кызын жакшы карап ар дайым жанында жүрчү. Бирок атасынын айлыгы азырынча тийелек болгондуктан кызы жакшы көргөн Сейлор Мун жонбаштыгын алып бере албай, дүкөндөгү жонбаштыкты карап олтурса аны башка бирөө кызына алып берип коет. Анда каарманыбыз акыл эси кемирак болгондуктан бул жонбаштыкты мен кызыма алып берем деп жанагы кыздан талаша берди. Бирок жанагы кыздын атасы каарманыбыздын жаагын ачыштыра чыгап, алар үйүнө кетип, атасы кызын капа болбосун деп мен айлыгым тийгенде сага башкасын сөзсүз таап берем деп убадасын берет. Ошентип эртеси күнү каарманыбыз айлыгын алганда кубанып олтурса, кечээ күнү жонбаштыктын акыркысын алып кеткен кыз анын жанына келет. Көрсө ал кыз каарманыбыз кызына баштыкты талашып жаткан мезгилде эстеп калган экен. Ошондуктан ал Йонгуну ээрчитип, мен жонбаштык саткан жерди көрдүм, сизди ошол жака алып барайын. Кызыңызга алып бересиз десе, Йонгу эчтекени ойлонбой эле кичинекей кызды ээрчип жөнөйт. Бул окуялардан көп өтпөй эле жалгыз келе жаткан аял каарманыбыз жанагы кичинекей кыздын шымын чечип, анан дагы ал кызды өөп жаткандай абалда көрөт. Арадан убакыт өтүп кечкирип, Йосун үйүндө атасын күтүп, атасы такыр эле жумушунан келбес болду. Көрсө болуп өткөн окуяда каарманыбызды ээрчиткен кыз көз жумуп, Йонгуну аны өлтүрдү деп камакка алышыптыр. Бирок акыл эси кемирак каарманыбыз аны эмне үчүн кармагандыгын такыр эле түшүнбөй, үйүмө кетишим керек деп шашылып, кызым жалгыз коркот дегендигине карабай эле тартип сакчылар аны ур токмокко алып кармап олтура беришти. Бул маалымат тез эле кабарчыларга жетип, кичинекей кыз өтө мыкаатчылык менен өлтүрүлдү деген сөз чыгып, окуя болгон жерде адамдар толуп Йонгуну алып келип көргөзмө бердире башташат. Анда Йонгу ачыгын эле айтып, кыз жыгылып түштү. Анан мен анын көкүрөгүнө массаж жасадым. Андан соң деми кысылып жаткандыгын байкап шымын чечтим. Ал дагы болбогондуктан жасалма дем алдырдым десе, ал жерде карап олтургандар бардыгын башкача ойлошуп, Йонгуну чындап эле бачабаз экен деп ойлошуп, ага кол салууга дагы аракет кылышат. Ошол убакта ал жерге келген Йосун атасын таанып калды. Бирок тартип сакчылар эчтекеге карабай эле Йонгуну унаага салып, анын соту дагы өтүп, күнөөнүн бардыгын мойнуна коюшуп, өлүм жазасына кете турган болуп түрмөгө олтурат. Мындай кылмыш менен айыпталгандардын түрмөдөгү абалы кандай болот айтпасак деле белгилүү. Ошондуктан камакка биринчи келген мезгилде түрмөнүн башчысы каарманыбызды аябай сабап, ал эле эмес каарманыбыз менен биргеликте камакта олтургандар дагы көптөп көмөлөп ур токмок ала башташат. Анткени каарманыбызга коюлган айып жашы жете элек өспүрүмдү уурдап ыдык көрсөтүп өлтүрдү деген берене болчу. Бул убакта каарманыбыздын кызы Йосунду балдар үйүнө интернатка жайгаштырышат. Ошентип Йонгунун түрмөдөгү жашоосу башталып, ал эч ким менен достошо албай, эч бир адам ага көңүл дагы бурбай, бир буручта камактагылардын кыймылын байкап олтура берчү. Ошондой күндөрдүн биринде аны менен бир бөлмөдө олтурган коркунучтуу кылмышкерлердин бири Хванга кол салуу башталгандыгын көрөт. Көрсө Хван түрмөдөгү бир уюмга башчылык кылып, түрмөдөгүлөргө эмне керек болсо бардыгын алып бергенге кудурети жетет экен. Кол салууну байкап калган каарманыбыз Хван тарапка чуркап барып, ага бычак саяйын деген мезгилде тоскоолдук кылып, бычак Йонгуга сайылып,
Муну көргөн Хван жанагы кол салган адамды ошол жерде төпөштөйт. Бул окуядан кийин Хван каарманыбызга ыраазычылыгын билдирип, сен мени куткарып калдың, эми мен дагы сенин алдында карызмын. Каалаган нерсеңди айт, мен сырттан алып кирдирип бере алам десе, каарманыбыз дароо эле кызым Йосунду сагындым деп айтат. Ошондой күндөрдүн биринде түрмөдө христиан динин үгүттөөчүлөрдүн концерти болуп калат. Ал жерде интернатта окуган балдар кыздар келип ырдап беришип, арасында кичинекей өспүрүмдөрдүн дагы жүргөндүгүн көрөбүз. Алардын бири так эле каарманыбыздын кызы Йосун болчу. Бир мезгилде эле жанагы ырдап жаткан балдардын арасынан Йосун жок болуп кетти. Көрсө аны каарманыбыз менен бир бөлмөдө жашаган Манбум Хвандын буйругу менен үкөктөрдүн бирине салып алып өздөрүнүн бөлмөсүнө алып жөнөптүр. Анткени буга чейин Йонгу кызымды көргүм келип жатат деп айткан эле. Где ты был? Брыси. Ты исчез. Кызын көргөн каарманыбыз кубанычы койнуна батпай, кызы дагы атасын көргөнүнө катуу кубанып, экөө бири-бирин кучактап көздөрүнөн жаш агызып ыйлап алышты. Ошол учурда гана каарманыбыз менен бирге түрмөдө олтургандар болуп өткөн окуяда анын эч кандай айыбы жок экендигин түшүнө башташат. Анткени алар эми гана Йонгунун акыл эси кем экендигин билишти. Они все плохие. А папа твой хороший. Бирок алар убакыттын кандай өткөндүгүн билбей калышып, бул убакта концерт коюп келгендер ал жерден кетишип, Манбум кызды салып алып кайрадан алып жөнөп, бирок автобуска жетишпей калат. Ошентип Йосун атасынын жанында түрмөдө калып кетти. Йонгу эчтекени деле ойлонбой кызынын калгандыгына кубанып, ага өзүнүн тамагынан берип, жатар убакта койнуна алып жатып уктап дагы калышат. Бирок кээ бир учурда күзөтчүлөр ал жерден жаш кыздын үнүн уккандай болуп текшерүүгө аракет кылышып, башкалары чындык билинип калбасын деп күзөтчүнү арбалей кылып алдап соолоп жатышты. Ошондой күндөрдүн биринде түрмөгө дагы бир жолу концерт келип, каармандарыбыз бул жолу кызды кошуп жиберүүнү чечишет. Бирок алардын бул жолку аракетинен дагы майнап чыкпай, Йосунду сахнага алып келишсе, христиан динин үгүттөгөндөр эмес, буддисттер келиптир. Эми каармандарыбыз чындап эле балейге калышты окшойт. Анткени Йосунду ар дайым эле жашырып жүрө бериш дээрлик мүмкүн эмес болчу. Они по 10 раз на дню нас проверяют. А вдруг придут? Айткандай эле бул окуядан көп өтпөй түрмөнүн жетекчиси бөлмөдөгү кызды көрүп калат. Анда ал адамдарына буйругун берип, бөлмөлөрдүн бардыгын текшеришип, Йонгуну эшикке алып чыгып, уртукмок алып байлап туруп бир бөлмөгө камап салышат. Йосунду болсо кайрадан балдар үйүнө жеткирип коюшту. Ошол эле түнү түрмөдө өрт чыгып, түтүндөн бардыгы ойгонуп, түрмөнүн башчысы камалгандардын бардыгын чыгаргыла деп буйругун берет. Бирок түрмөнүн жетекчиси өзү бөлмөлөрдүн биринен чыга албай калган эле. Аны байкаган каарманыбыз дароо эле жетекчини куткаруу үчүн ошол бөлмөгө жөнөп, окуядан кийин экөөнүн тең ооруканага түшүп калгандыгын көрөбүз. Ошол учурда гана түрмөнүн жетекчисине каарманыбыз тууралуу жакшы ойлор келе баштады. Анткени ал бул окуялардан кийин каарманыбызга түрмөгө кызы келгенде экөөнүн сүйлөшүп олтургандыгын көрүп, Йонгунун эч эле бир жаман сапаттарын көрө алган жок. Ошол күндөрдөн кийин түрмөнүн жетекчиси катуу ойго бата баштады. Ал Йонгуну кайда жүргөндө карабасын, Йонгу эч кимге зыяны жок адам болчу. Ошондой күндөрдүн биринде түрмөнүн жетекчисине маалымат келип, Йосун такыр тамактанбай ооруканага түшүп калган болот. Ошондуктан балдар үйүнүн жетекчиси биз эми бул кызга жоопкерчилик ала албайбыз деп баш тартып, түрмөнүн жетекчиси кызды кыйналган абалда көрүп өзүнө алып алат. Көрсө бул адамдын дагы баласы жаш кезинен чарчап калган экен. Ошондуктан атанын балага болгон мээрими кандай болорун түшүндү окшойт. Бул окуялардан кийин каарманыбыз кол астындагылар менен сүйлөшүп, жашыруун түрдө кызды атасына киргизүүгө уруксат берет. Ал Йосун сабактан чыккан учурда өзү тосуп алып атасына алып келип, атасы менен кызы бактылуулук күндөрдү өткөрүп, Йосун ал жердеги кишилердин бардыгынын кызы болуп алат. Анткени алар дагы Йосунду өздөрүнүн кызындай көрүп, жомок окуп беришип, бирок биз ушул жерде Хван окуй албаган, сабатсыз экендигин түшүнөбүз. Ошондуктан Йосун тескерисинче ага окуганды жана жазганды үйрөтө баштайт. Вот оно, верно. Бул убакта түрмөнүн жетекчиси Чанмин каарманыбыз эмне үчүн камалгандыгын терең изилдеп, анын күнөөсү жок экендигине толук ишенип, ишти кайра карап чыгуусун сурана баштайт. Биз ушул жерде окуя чындыгында кандай болгондугун көрөбүз. Көрсө каарманыбыз кыздын артынан ээрчип келе жатып, тайгаланып өзү жыгылып, андан соң кыз дагы жыгылып, башы канжалап эле жатып калыптыр. Көрсө кыз музга тайгаланганда колуна илишкен нерсени кармап, жип тартылып кетип, жипке байланып турган бышык кыш башына тийген болот. Каарманыбыз кыздын шымын чечкендигинин себеби кан жүгүрүшү оңой болсун деп курун бошотуп, андан соң жасалма дем алдырганга аракет кылыптыр. Көрсө Йонгу жумушка орношоордун алдында биринчи жардам көрсөткөндү үйрөнгөн экен. Бирок каза болгон кыз тартип сакчылардын башчысы болгондуктан тергөөчүлөр каарманыбызды уруп согуп эле күнөөсүн мойнуна алдырып, эгер кол коюп берсең кызың менен жолуктурабыз деп алдап кагазга дагы кол койдуруп алышыптыр. Бул окуяларды угуп олтурган түрмөдөгү каарманыбыздын шериктери ага жардам берүүнү чечишип, эгер дагы сот иши боло турган болсо төмөндөгү сөздөрдү айтасын деп даярдай башташат. Ошентип түрмөнүн жетекчиси Чанминдин аракетинен майнап чыгып, дагы бир жолу каарманыбыздын үстүнөн сот иши башталат. Анда Йонгуга сот отурумунда эмне деп сүйлөштү бардыгын үйрөтүшкөндүгү менен, ага жактоочу болгон адамдагы каарманыбыз тарапта болбой, ал эле эмес өлгөн кыздын атасы тартип сакчыларынын жетекчиси каарманыбыз сот отурумун күтүп олтурган жерге келип, эгер сен бардык күнөөңдү мойнуңа албасаң, мен сенин кызыңды жок кыламын.
Йосундун аман болушун кааласаң сот отурумунда бардык кылмышыңды мойнуңа ал. Кызыңдын амандыгын ойло деп коркутуп чыгып кетет. Это я. Я убил ее. Мне жаль. Ошондуктан каарманыбыз сотто буга чейин үйрөнгөн сөздөрүн айтпай эле кызынын тынчтыгы үчүн күнөөнүн бардыгын мойнуна алып, кызды мен өлтүрдүм, бышык кыш менен башына мен чаптым деп бардыгына жар салат. Муну уккан сот каарманыбыздын акыл эси кем экендигине карабай эле дагы деле өлүм жазасы боюнча калтырды. Бул убакта каарманыбыздын өлүм жазасына тартылуу убактысына 1 ай калып, адаттагыдай эле Йосун ага ар дайым келип көрүшүп турушчу. Йосунду бул убакта Чанмин үйүндө өзүнүн кызындай кылып багып, каарманыбыз күнөөсүн канча жолу мойнуна алса дагы анын чындыгында кылмышкер эмес экендигин билип турган. Бирок Йонгуга канчалык боору урбасын ага жардам бере алган жок. Бул убакта Йонгу менен бирге түрмөдө олтургандар бир жолун табалы деп атайын парашют жасай башташып, жакында түрмөдө майрамдык болуп дагы концерт уюшулат. Биз ошондо парашют жасап жөн гана көргөзмө сыяктуу короого коебуз. Бирок Йосун менен Йонгуну ага салып учуруп жиберишибиз керек деп негизги максатты коюшуп, түрмөдөгү жумушунан сырткары учурунда жашынып парашютты жасай башташат. Ошентип айтылгандай эле концерт уюшулуп жаш балдар келип ырдай баштайт. Алардын арасында каарманыбыздын кызы Йосун дагы бар эле. Ыр аяктагандан кийин бардыгы короого чыгышып, жаңы эле жасалган парашютка күбө болушуп, каармандарыбыз ата менен кызды салат дагы башкаларды четке чыгарып эле учуруп жиберишет. Бул нерсени байкаган күзөтчүлөр ал жакка чуркашып, каармандарыбыз аларга тоскоолдук кылганга аракет кылып, бирок өкүнүчтүүсү парашютка илинген жип тикенектүү зымга такалып калды. Бул нерсени карап турган түрмөнүн башчысы Чанмин дагы ичинен аябай эле жаман болду окшойт. Анткени ал деле Йонгуну кандайдыр бир жол менен өлүмдөн сактап калууну каалап жаткан. Бирок кандай болбосун эки каарманыбызга бул мүнөттөр өтө жагымдуу өтүп, бийиктиктен күндүн батышын карап жүрөктөрү бир аз болсо дагы жыргады окшойт. Пап, смотри туда. Ошентип кыш мезгилинин 23-декабры келет. Бул күн каарманыбыздын өлүм жазасына тартыла турган күн эле. Ошондуктан бөлмөдө олтургандар майрам уюштуруп Йосунга эчтекени байкатышпай, ага ар кимиси белектерин беришип, бир мезгилде атасы Йонгу дагы белегин берет. Көрсө каарманыбыз кызына Сейлор Мун жон баштыгын алып койгон экен. Аны көргөн каарманыбыз атасына рахматын айтып, сиз менин атам болгонуңузга ыраазымын деп, Йонгу дагы кызына сен дагы менин кызым экендигиңе ыраазымын деп айтат. Берегите себя. Мындан соң каармандарыбыз бөлмөдөгүлөр менен коштошуп, аларга ыраазычылыгын билдирип ал жактан чыгышты. Йосун атасынын бир аз башкача болуп жаткандыгын байкап, мен сизге дагы келемин го, эмнеге капа болуп жатасыз? Мен мектептен көптөгөн бештерди алып келемин, сиз мени күтөсүзбү? Өзүңүздү жакшы карап, жакшы тамактаныңыз деп эчтекени билбеген кызы атасы менен коштошот. Биз бул окуялардан кийин кайрадан окуяны айтып берип жаткан жактоочу Йосунга кайтабыз. Көрсө ал жерге келген адамдар буга чейин каарманыбыздын атасы менен түрмөдө олтурган адамдар экен. Йосун атайын юридикалык илим алып жактоочу болуп, бул сот отурумунда атасынын күнөөсү жок экендигин толугу менен далилдеп, соттун чечими менен атасынын 20 жыл мурдагы өлүмү мыйзамсыз экендиги аныкталып, ал күнөөсү жок өлгөндүгү билинип толугу менен акталат. Анда каарманыбыз жеңишке жеткендигине кубанып көзүнө жаш алып, атасынын элесин көрүп аны сагынгандыгын айтат. Я люблю тебя. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жаратканыбыз бардыгыбызды жалган жаладан сактасын.